Таң эрте ачылган шайлоо тилкелери учурда добуш берүүчүлөргө эшигин жапты. Биз азыр Жалал Абад шаарындагы эң чоң 2093 шайлоо тилкесинде турабыз. Бул жерде жалпы 2700дөн ашуун шайлоочу добушун бериши керек болчу. Бирок 12 саат аралыгында анын болгону 700 гана добушун берген. Азыр биз толугу менен бүттүк. Азыр эми кечеги вне помещение болгон. Бизде бир күн алдын ала баягы майыптардан арыз келип түшкөн болчу. Ошолордун бардыгын кече дагы шайлоо жүргүздүк. Ошолорду азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Азыр эмелерди ачып, урналарды ачып, ошо байкоочулардын көзүнчө ошолорду салып атабыз. Азыр эми жалпы жыйынтыкты чыгарабыз, Кудай буйрса. Шайлоо жакшы өттү, аябай тынч болду. Эч кандай баягы мыйзам бузуулар же болбосо техника жактан бузулуулар, эч кандай мүчүлүштүктөр болбоду. Биздин 20-90 шайлоо участкасында шайлоо жакшы өттү. Эми бүгүн менен салыштырганда мурдакыдан баягы бир аз солгонураак болду. Мүмкүн баягы аба ырайынын эмесине же болбосо баягы адамдарыбыздын баягы саясий жактан эмеси. Мен ойлойм, бул бүгүн келбегендер көп жаңылыштыкка жетти. Себеби мына президентибиз өзү баш болуп Садыр Нуркадыжаевич бардыгына баягы шартты түзүп берди. Каалаган татыктуу инсандарды шайлап алгыла депчи. Ошону биз туура пайдаланганыбызда мындан дагы жакшы шайлоо болмок да.